Республикалык жол коопсуздук кызматынын кызматкерлери менен биргеликте Ысык Көл облусунун аймагында жол коопсуздук эрежелерин бузуунун алдын алуу максатында атайын рейдтик иш-чаралар өткөрүлдү. Рейдтик иш-чаранын алкагында төмөнкү окуялар орун алды. Сиздер көрүп турган ак түстөгү Subaru үлгүсүндөгү бул автоунаа инспекторлор тарабынан рейдтин жүрүшүндө токтотулган. Текшерүү учурунда унаа башкарып бара жаткан жарандын өздүгүн тастыктоочу документтери жанында жок болуп чыкты. Жол кыймылынын эрежесине ылайык унаа айып короосуна жеткирилип, айдоочунун өздүгү такталган соң унаасы айып короосуна токтотулуп, айдоочуга тийиштүү протокол толтурулуп берилди. Ал эми бул ак түстөгү Mercedes үлгүсүндөгү унаа рейд учурунда токтотулуп, текшерүү учурунда өздүгүн тастыктаган документтери жанында жок болуп чыкты. Айдоочунун өздүгү такталган соң мыйзам талабына ылайык унаасы жакынкы айып короосуна токтотулуп, протокол толтурулуп берилди. Сиздер көрүп турган ак түстөгү Mercedes үлгүсүндөгү автоунаа рейд учурунда инспекторлор тарабынан токтотулган. Өздүк документтерин текшерүү учурунда айдоочулугун тастыктаган документи жок болуп чыккан. Айдоочу жакын тааныштарына чалып жоопкерчиликтен качууга аракет кылып жатты. Бирок мындай учурда унаа айып короосунан орун алат. Тетиш керекти, документиңиз жок. Туулган ай күнүңүз кандай айтып коесузбу? 1961 23:05. 23:05 60 канча? 1. Айдоочу рулда аталышындагы рейдтин жүрүшүндө Тоң районунун жол коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан 6 унаанын айдоочусу мыйзам бузгандыгы аныкталып, тийиштүү чаралар көрүлдү. Кийинки иш-аракеттер соттун чечимине ылайык улантылаарын аймактык кызматкер белгиледи. Түндө ошо Ысык Көл областынын аймагында айдоочу рулда рейди 1-ден 10-на чейин кирген. Түндө Тоң районунун аймагынан 2 айдоочу кармалды. Саат канча? Ичимдигин бирөөсү саат 20:10-до, бирөөсү 00:45-те эрегенге кирди. Тоң районунун аймагында 1-ден 10-на чейин айдоочу рулда рейд биздин башкармалык тараптан келген. Ошо рейдтин негизинде 6 айдоочу кармалды Тоң районунун аймагында. Спиртин ичкен, наркология алып барып текшерткен учурда айдоочу спиртин ичкени аныкталды. Азыр эреген базасына кирди. Азыр ошол 10-да иш күндө сотко алып барабыз, анан сот чечим чыгарат. Соттун чечими менен мыйзам чегинде чара колдонуп иш алып барабыз.